You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there. Without you, what would my life be? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. أتيتني ساعة يأسي، ناديتك فكنت الآسي. من دونك ما معنى عمري؟ لا أدري غيبا ولا الكون أدري. من أجلك سأضحي، من أجلك أعطي روحي حياتي، لأكون معك. والشعر أحيانا بالضياع من ظلم قاس وخداع، والآن جميع مرادي أن أكون معك. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبیک مصطفی. آمدی در اوج غم ها، صدات کردم آنجا بودی. بدون تو معنای عمر چیست؟ وقتی ندانم اسراری از غیب، خواهم رضای تو، جانم فدای تو. دلم میخواد که باشم با تو، خواسته‌ام از دنیا، از این دو رنگی ها. فقط میخوام که باشم با تو. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبيك
Mustafa. Seni andım, sana muhtacım, nurunla aydınla. Assalamu alaikum бардык балдар, устаз. Ушундай чейпичени бизге уюштуруп, балдарыбызга жакшы тарбия үйрөткөн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Иман аманат фондуна чоң ыраазычылык билдирем. Ашу ата-энелерибиздин атынан, бардыгынын атынан. Ушу балдарыбыз келечекте эң алдыңкы каарылардан болуп, элдин кереге жараган, Кыргызстанды өнүктүрө турган дин жолунда жашаган адамдардан болуп чоңоюшуна Кудайым салым кошкон силерге дагы чоң рахмат. Ишиңерге рываж берип, ийгилик дайым коштоп жүрсүн силерди. Эмне дейбиз? Ушул фонд ушунча балдарыбызды сүйүндүрүп, ушундай жүздөрдөн жылмаюу дайым болуп турушуга ушу фондко дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Assalamu alaikum устаз. Ушунчалык балдарга көңүл көтөрүп, ушунча нерсени бергениңизге чоң рахмат. Биринчиден, экинчиден чоң ушул балдарга илим бергениңиз, ушул өзүңүздүн билген нерсеңизди биздин балдарыбызга үйрөтүп, билимиңизди таратып, биздин балдар да сизде илим алып, катта кары болуп, ушундай жакшы иштерди уюштуруп, келечекте эң катта кары болушсун, катта дамла болушсун. Биринчиден ушу балдарыбыздын келечеги кем болсун, кенен болсун. Эң жакшысы Алла жолунда, Алла деген адамдардан болушсун. Эч качан аманатка кыянат кылышпасын. Куранды жатка билген хафиза ул кыздардан болушсун бардыгы балдарыбыз. Алла разы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Улуу Аллахтын аты менен баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир-туугандар, мына бүгүн Аллахтын фазлы карамы менен, Аллахтын чексиз мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен Кызыл Кыя шаарында Курманжандатка Куран жаттоо медресесинде өзгөчө жакшы иш болуп өттү. Ушул жакшы ишке себепчи болгон биздин өзгөчө жүрөгү мээримге толгон патриот, жоомарт, кол ачык, сахий мусулман бир-туугандарыбыз бар. Баарынын атын атабасак дагы биреше мусулман бир-туугандарыбыздын атын атап, жалпы жамаатка карашылык билдирип кетели. Умар деген кары балабыз Москва шаарында Мурас деген таксопаркта иштейт. Ошол Мурас деген таксопарк Алланын ыраазылыгы үчүн бейишке жакындоо максатында жалпы 100 Куранга акча салган. Ошонун катарында Салиева айылынын тургуну Гайбалы көчөсүндө жашаган биздин Кылыч деген ажыбыз бар. Ушул убакка чейин биз канча жакшы иштерге себепчи болгон болсок, ар биринде ошол Кылыч ажынын өзүнүн салымы бар, машаалла. Ошондой эле ушул ишке себепчи болгон биздин Армада жамааты, Аллахым ыраазы болсун. Ошолордун катарында биздин жүрөгү мээримге толгон боорукер, чыныгы патриот Ырыс деген агабыз дагы ушул медресебизге кондиционерге акча берди. Аллахым ыраазы болсун, Аллахым кабыл кылсын. Азыр биз Курманжандатка медресесинин директору Билал устазга микрофонду берели. Иншалла ошол мусулман бир-туугандарыбызга ыраазычылык билдирип, бүгүнкү иш-чара боюнча кенен өзү айтып өтүп кетсин. Устаз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу бир-тууган мусулмандар, Кудай талам кылган ихсандарыңыздарды, Кудай талам кылган жакшылыктарды Аллах Таала кабыл кылсын. Албетте мынакей сиздердин бир мындай көмөктөшүңүздөрдүн берекетинен канчалаган бул жерде окуп жаткан жаш балдар болгон болсо баарысынын жүрөгүнө бир курсанчылык келүүсүнө бир чоң бир салым коштуңуздар. Албетте Алла субханаху ва таала ушул жаш балдар кандай курсан болгон болсо, Алла субханаху ва таала сиздерди дагы иншалла бул дүйнөдө жана акыретте балдарыңызга керек болсо кыяматка чейин келе турган урпактарыңыздарга ошондой жакшылыктар насип кылып сиздерден курсан кылсын. Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Албетте машалла биз өтө курсан болдук. Өзгөчө Алла субханаху ва таала кылган ихсандарыңыздар кабыл кылып, жана мал дүйнөңүздөргө, өмүрүңүздөргө Кудай таалам береке берип, жана бул дүйнө акыретте Аллах таала эң бактылуу үй бүлөлөрүнүн катарына сиздерден кошсун. Албетте өтө биз терең бир ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эң эле чоң бир бул жерде бүгүн бир андай чоң бир курсанчылык эмне болду мынакей ошол ихсандардын, жакшылыктардын берекетинен ата-энелердин башы берикти. Мынакей ата-энелер бул жердеги устаздар менен таанышты. Анан балдар каерде Куран жаттап атат, балдары, кыздары каерде Куран окуп атат, Куран жаттап жатышат.
каерде талим тарбия алып жатышат, ошолорду ата энелер ошол мындай ихсандардын уюштуруунун берекетинен мынакей өзгөчө ошол иман аманат фондуна биз терең бир ыраазычылык жана бир өзүбүздүн бир курсанчылыгыбызды билдиртебиз. Кудай таалам ошол бул нерселерге канча адамдар аны менен бирге таты чыккан болсун, чыкпаган болсун, канчалаган адамдар салым кошкон болсо, Алла субханаху таала өзү Алла субханаху таала өзү жетиштүү зат. Кудай таалам береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.